Салам достор, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн мен сиздерге аябай даамдуу пиццанын рецептин көрсөтөм. Биз биринчи пиццанын камырын жууруп алышыбыз керек. Бардык азыктарды аралаштырып, өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес, орточо болгон камыр жууруп алабыз. Мынакей камырды жууруп алдык. Эми жылуу жерге 1 саатка коюп коебуз. Камыр ачыганга чейин биз фаршын даярдап алабыз. Көк пияз менен укропту майда кылып туурадым. Помидорду дагы майдалап туурап алдым. Жана болгар перецин дагы майдалап туурап алдым. Мынакей бардыгын өзүңүздөр көрүп тургандай кылып майдалап туурап алдым. Эми идишке фаршты жана тууралган помидор, болгарскийлерди салып, татымына жараша туз салып, жана кара мурч, 2 аш кашык өсүмдүк майын салып, бардыгын жакшылап кол менен аралаштырып чыгабыз. Мынакей фарш дагы даяр. Мен фаршты тең 2-ге бөлдүм. Анткени менде 2 пицца болот. Мынакей камырыбыз дагы көтөрүлүп сон болуп ачыптыр. Эми камырды дагы тең 2-ге бөлдүм. Мынакей камырды да жайып баштадык. Пергамент кагаздарына дагы жабышып калышы мүмкүн. Ошон үчүн кичине майлап, андан кийин камырды салдым. Эми видеодон көрүп тургандай кылып биз фаршты айлантып салып чыгабыз. Мынакей фаршты салып алдык. Эми камырдын чекесинен видеодогудай кылып үстүн жаап чыгабыз. Мынакей достор, эми ортосуна калган фаршты жайып, тегистеп салып чыгышыбыз керек. Бир жумуртканын сарысына кичине сүт кошуп, чекесине шыбап чыктым. Анан кунжутту сеип, эгерде сиздерге сейдана жакса, анда сейдана сепсеңиздер болот. Сырды теркадан чыгарып, аны дагы үстүнө септейм. Бул жерде өзүңүздөр каалаган сыр иштетсеңиздер боло берет. Экинчи пиццаны дагы ушундай эле кылып жасап алабыз. Андан кийин ысытылган духовкада 200 градуста 10-15 мүнөттө бышырып алабыз. Мынакей достор,
биздин пицца дагы даяр. Аябай даамдуу, аябай аппетиттүү болду. Мынакей азыр кесип көрөбүз. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай аябай сочный болду. Достор, эгерде рецептим жаккан болсо, анда лайк басып, өз оюңуздарды комментарийге калтырып кетиңиздер. Видеону аягына чейин көрүп, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.